Саламатсыздарбы? Бүгін 7 каналдың оғысында 7 күн деген программа өтіп баратқан жұманың жиынтықтарын шығарған. Бізде қонақта Искендер Шашиев, экономист. Рахмат сізге, шенбе күні уақыттап келгеніңіз үшін. Жұма içinde болып өткен оқияларды мен 3 топқа бөліп тізмерлеп алдым. Бірінші топты мен оқып көрейін. Вена шаарында 10-11 июньда еларалық энергетикалық инвестициялық форум болып өтті. Анда қаралған негізгі мәселе Қамбарата 1 ГЭС-ін құру жанаға қаражат жолту болды. Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстандың энергетика министрлері ортасында Қамбарата 1 бойынша 3 тарапты келісімге қол қойылды ошол Венада. Қамбарата 1 бойынша координациялық комитет түзілді. Аға дүниелік банк баштаған бірінші банк кірді, ар башка банктар жана комитеттин биринчи жыйынын күз айларында өткөрүү пландалды. Венадағы форумдун алкагында Кыргыз экономика министрлиги элелик финансы корпорациясы менен күн энергиясы менен иштеген 2 станция куруу тууралуу келишимге кол койду. Жогорку кеңеште 13 июнда уран жана торий кендерин иштетүүгө тыюу салган 19-жылдагы мыйзамды жокко чыгарган жаңы мыйзам кабыл алынды. Гемперабад боюнча күнөөлөнүп жаткандардын ар бирин прокурор 20 жылга эркинен ажыраттууну талап кылган, бирок 1-Май районунун соту Марат Сыдыков кечээ күнү 14 июнда алардын баарын актады. Курман айт намазы 16 июнда эртең Борбордук аянтта эмес, мечиттерде гана өткөрүлмө болду. Бул бир топ өзгөрүү. Кайгылуу Ош окуялардын 14 жылдыгы өтүп бараткан жумада белгиленди. Ушулардын ичинен кайсыга токтолобуз? Жана Венадагы эме го? Энергетикага токтолсок жакшы болот дейм. Кандай деп ойлойсуз? Бул абдан жакшы жолугушуу, жогорку деңгээлде көп жылдан бери ушундай болгон жок. Негизи баягы калгандай консультациялар, ар кандай форумдарда, экология боюнча форумдарда мындай бир сөз айтылчу. Бирок бул жерде деңгээл жакшы болду. Анан бирок кайра эле айтса эле азыр келишимдерге эле кол коюу бул деген аябай узак процесс болот. Мисалы үчүн ушул бир техникалык иштерин алып барганга чейин, ушул Камбаратаны курганга чейин мурунку жылдары бир 5-6 жыл эле өтүп кетчү эле да. Ушул узак процесс болуп калышы мүмкүн. Бирок бул жерден кандайдыр бир тобокелдиктер да бар. Мисалы үчүн Кыргыз жагы эле башкарбай, ал ГЭСти кийин курулганда, аны да Казакстанда, Өзбекстанда башкарып калышат. Кандай башкарышат, кандай чечим кылышат, сууну көлөмүн кантип эсептешет, кандай көлөмгө макул болушат, ушунун баары суроолор дагы эле алдыда да чечиш. Бирок эгерде ошол 5 миллиард киловаттык ошол жылына бере турчу ГЭСти курса, биздин маселелерди чечмек. Бизде азыр 15 миллиард киловатт жылына чыгат. 15 миллиард киловаттын ичинен баягы мөңгүлөр азайып, климат өзгөрүп, алардын көлөмү кээде 13 миллиард киловатт саат мындай талап болсо, бизде кышкы кездерде 2 миллиард киловатт саат жетпей калышы ыктымал болуп калат да. Аны сырттан сатып алганга дуушар болуп калып атабыз. Бизге ошол 2 миллиард киловатт сааттык ГЭСтер, кандайдыр мындай энергия булактары керек. Бул жерден Камбарата болсо, ГЭСтер болсо мүмкүн. Анткени ошо жалпы мен ойлойм, калкыбызда саны өсүп атат. Бизде бир 5-6 жылдын ичинде элибиз, өлкөбүз ошо 20 миллиард киловатт саатка чейин керек деп калат. Анткени амбициялык дагы баягы президент командасы тарабынан максат коюлду, бул электромобилдештирүү. Заводдор курулуп атат, ал заводдор иштесе жана ар бир электроунаа мындай ар бир үй бүлөгө электроунаа келсе, ар бир үй бүлөдөгү бензиндик унаалар алмаштырылса электроунаага, мунун талабы мен мынтип эсептеп көргөм, өлкө боюнча бүт бизде 1 миллионго жакын машиналар бар, 900 миң, 800 миң деп атышат катталган. Эгерде баары тең электроунаа болсо, анда биздин талабыбыз 2 миллиард киловатт саат болуп калат дагы ошондой да. Бирок жакшы нерсеси, андан түшкөн акча бул 1,5 миллиард доллардай болот, өлкөнүн ичинде калат. Азырынча биз 3 миллиард долларды күйүүчү майларга, бир өлкөгө, анткени 99% бир өлкөдөн алабыз, күйүүчү майларды ошол өлкөгө жиберип турабыз, 3 миллиард долларды сыртка чыгарып турабыз да. Биздин баса соода балансыбыз дал ошол минус 3 миллиард доллар да. Анан ошого байланыштуу болушу мүмкүн деп ойлойм. Анан негизи аябай жакшы иш болгону жатат, бирок
бизде бир гана ошол Камбар-Ата эмес, бизде гидроресурстар баягы мөңгүлөр азайса дагы кээ бир дарыяларыбыз ташкындай берет да, жакшы ташкындайт. Бул Сары Жазга көңүл буруш керек өзгөчө. Баягы Эңилчек сууларына өзгөчө көңүл буруш керек. Ал жерде киши аз жашайт. Ал жерде баягы жаратылыш аябай мындай жапайы, кооз болгондон бүт баягы экологиялык суроолорду эске алуу менен эгерде салса, ГЭСтерди, ушундай сыяктууларды абдан жакшы болот эле да. Анткени ушул жерде чын эле энергиянын потенциалы чоң. Мен ойлойм бир дагы 7-8 миң киловаттык ГЭСтер каскадтарын салсак болот да. Бирок анын каражаты аябай жогору. Ошол эле Камбар-Ата Жерди да ээлебейт да, жанагы Токтогул суусактагычы абдан жакшы жерлерди ээлеп калган. Канча эми суу астында калды. А бул Капчыгайда болгон үчүн ал жакта көп эле суусактагыч болбойт, жөн гана жана кинетический энергиясын гана пайдаланат, туурабы? Ооба, албетте чоң ГЭСтерди курганда кайсы бир территория баары бир мындай чөгөт да, кайсы бир зыян болот жаратылышка. Ошону алдын ала алыш керек, эске алыш керек. Анан бирок баягы эл жашабаган жер жана чөл таштак жерлер, тоо арасы бул жакшы жер да, баягы ГЭС курганга. Аяктан экологиялык зыян аз болот. Анан негизи Камбар-Ата бирдин менин баалашым боюнча экологиялык зыяны аз болот. Жана ошол Сары Жазга эгерде каскад курса, абдан сонун болот да. Анткени Сары Жаздагы бүгүнкү күн Тарим бассейнине кетип атпайбы, Кызыл суу, баягы Суар Синжанга, Кытайга. Анан Кытайдын өзүнө дагы, ичинде дагы өзүнүн суроо талабы чоң да. Ошол Синжанда электроэнергияга болгон суроо талабы чоң. Бизге ошол жака экспорт кылмакпыз да. Жанагы 3 мамлекет курабыз деп атат. Кыргызстандыкы 1%га көбүрөөк болуш керек. Тигилер 33%дан Кыргызстанга 34 болуп ушундай болуш керек. Анча-мынча көбүрөөк. Бирок баары кеңешип чечсе, балким инвестиция маселеси дагы турат. 4 миллиард доллар керек ага. 4 миллиард доллар, мисалы үчүн биздин өлкөбүздүн бүгүнкү күнү ошол ички дүң продуктусунун көлөмү 10 миллиард доллар да. Бул жерде 10 миллиард доллар дегенде баягы мындай кассадан акча чыгарса миллиард долларга барбайт да, 2,5 миллиард доллардан ашпайт. Ошон үчүн бул жерден эл аралык инвестициялар керек. Жана көп уюм жанагы Азия өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банктары баарына азыр комитетке кирбедиби баары? Эми алар ошо баарын талкуулап, баарын чечип. Укканым боюнча ОПЕК да кириптир да. ОПЕК дагы, ОПЕК да кириптир. Бул аябай кызыктуу нерсе, анткени ОПЕК өлкөлөрүнүн мүчөлөрү аябай бай өлкөлөр. Инвестицияларды ал жерден да тартса мүмкүн деп ойлойм да. Ошон үчүн көптөн бери керек болуп жүргөн, көптөн бери сүйлөшүлүп жүргөн долбоор эми акырындап ордунан жыла баштады десек болот. Бул бир чоң кадам десе болот. Албетте баягы эң мындай жакшы иш болуп жатат, азыр боло калат деш үчүн дагы ошо фонддор түзүлүш керек, акча жыла башташ керек, инвесторлор келип биздин өлкөдөн аккредитация өтө башташ керек. Ошол нерселерди кичинекей мындай кадамдарды көрүп баштасак, анда мен сиздерге чалып айтам, Наримбай эке, иш жылып баратат. Азыр кура башташты деп ушундай айтам. Чоң долбоор болгон үчүн Токтогул ГЭСинен 1,5 эсе чоңураак. Токтогул 1,2 гигаватт, ушундайбы? Ооба. А тигил 1,8 ушундай. 2ге жакын ушундай 2000. 2ге жакын. Бул мындай жакшы да, көрсөткүч аябай. Чоң салым болот энергиянын Кыргызстан анткени акыркы мезгилде сатып ала баштаган сырттан. Ошондой болот, кыш сайын бизде баягы ташкындабай дарыялар, суу жетиштүү түрдө топтолбой, ылдый жактагы кошуналарыбыз суу катыбыз өлүп атат, сууну кое бергиле деп коюп, биздин баягы топтолгон энергияны аларга бердирип коюп, анан өзүбүз ушуну алардан кайра светти сатып алып атабыз да. Советтер Союзунда нефть берчү эле бизге, азыр бизге андай субсидия жок да. Сууну биз бекер беребиз, алар бизге нефть бербейт бекер. Ушундай. Экинчи жаңылыктардын экинчи тобуна өтсөк. Чолпон-Атада туризм сезонунун башталгандыгы менен байланыштуу салтанаттар өткөрүлдү. Ысык көлдө туристтик көргөзмөнүн ачылышында экономика министринин ордун басары Санжар Болотов биз Кыргызстанда кыргыз Куршевелин курабыз деп билдирди. Кийин Акылбек Жапаровдун буйругу менен Кыргыз Куршевел деген аталыштагы мамлекеттик ишкана түзүлдү. Жогорку кеңеште ысык көлдөгү курорт, пансионат, конок үйлөрүн чет өлкөлүк жарандарга сатууга уруксат берген мыйзам долбоору кабыл алынды. Ысык көл районунда бир нече пансионаттын иши токтотулду. Анткени алардын саркынды сууну тазалоо системалары жетиштүү деңгээлде эмес экени
аныкталган. Кыргызстан, Өзбекстан жана Кытай ортосунда 6 июнда Бейжин шаарында кол коюлган темир жол тууралуу келишимди бекитүү боюнча мыйзам жогорку кеңештин кароосуна коюлду. Бишкек мэриясында отун энергетика комплекси боюнча департамент өзүнчө түзүлдү. Анткени ТЭЦ менен Бишкек жылуулук тармагы мэриянын карамагына өттү. Жогорку кеңештин спикери Нурлан Шакиевдин айтымында акыркы 2 жылда Кыргызстанга сырттан 240 000 эмгек мигранты кайтып келди. Ушулардын ичинен кайсыны деп айтасыз? Ошо туризм азыр кызуу убакыт болуп атат. Баягы көз көрөсүз жаз жарыш ошо так азыр туризмде эң көп баягы иш аракеттер жасалып атат. Эмгек эл эмгектенип атат. Ошону бир тийип өтсөк жакшы болот. Кандай болуп атат? Жанагы кээ бир пансионат канча жылдан бери айтылат, бирок жанагы тазалоо системалары жок, эмгиче курбайт. Менин маалыматым боюнча өткөн жылда баягы президенттин буйругу ишке киргенде биринчи ошондо бир 20%, 20дан азыраак 11%, 12% пансионат жана конок үйлөрү ушундай саркындуу суу тазалоочу атайын курулмалары бар болчу. Аларды карасак, эгерде негизи ошол жерде 900гө жакын баягы конок үй, 200гө жакын пансионат бар да. Алардын ичинен жалпы санын алганда бир 127 эле курган болчу. Ушундай кээрлер баягы Советтер Союзунан калган баягы очистной сооружениялар, саркындуу суу тазалоочу курулмалар. Ал эми кээрлер мындай жекелерди сатып ала баштады. Мындай жеке кичинекей саркындуу сууну 99%га чейин тазалап турчу ушундай эмелер бар экен. Курулма мындай ар кандай жабдыктарда. Анан ошолорду кура баштаганда дагы бүгүнкү күнү 247 ушундай конок үй пансионат койду деп маалымат мага келди. Ошол жылдын аягына бир 30%на чейин жетиши ыктымал да. Бул аябай жакшы жаңылык. Анткени чын эле баягы эми эгерде мындай карасак, баягы туристтер келет, сууну колдонот, анын баары көлгө кирет. Ал көл тазаланат да, негизи азырынча күчү жетип атат. Бирок баары бир мындай көлдүн ошо балыкчы тарабынан, Сары ой тарабына чейин жээкти карасак, ал жээкте саздана баштады да, саз боло баштады. Сасык жыттар пайда болду. Суу жер бир башкача болуп калды, суу башкача болуп калды. Баягы суунун астынан сугарууга, ичүүгө суу алганда шаарлар, айылдар суунун сапаты бузулганын байкалды. Демек, бул деген элдин өзүнүн ден соолугуна зыян келтирүүчү нерсе болуп бараткан да. Бул ошондуктан баарын ушундай өткөрүш керек, анткени экологияны сакташ керек. Көлдү да сакташ керек. Ошо баягы саркындуу сууну тазалоочу шаймандар, алар өзүнүн ишин жакшы кылышат да. Анан негизи аларды колдонуу бул башынан эле парс болот эле. Бирок кээ бир ошо пансионаттар колдонбой коюп атты да. Колдонбой кояткандан кийин анан жанакындай чаралар көрүлдү. 10 пансионатка ошондой тыюу салынды. Туура деп эсептейм. Андан сырткарда мен байкасам өлкөдө бир 10дон ашык ушундай кичинекей саркындуу суу жасоочу, тазалоочу, мындай шаймандар жасоочу ишкана пайда болду. Алардын айтымында заказдар кетти да, иш жүрүп атат. Көлдө ушундай аспаптар, шаймандар коюлуп атат, бирок ошол жерде дагы бир маселе чагылды. Көрсө, баягы кандай гана мындай, эгерде шаардыкына же айылдыкына 3 айыл мисалы үчүн бир ушундай курулмага кошулса, маселе жок. Бир трубопроводду кошосуң, канализация кыласың, кошуласың. Ал эми баягы өйдө жакта, тоо таш арасында, талаада же болбосо баягы ошо айыл чарба жеринде, жергесинде ушундай саркындуу сууну тазалоочу курулманы курам десе, ишкер, жергиликтүү бийликтер келип ага тыюу салып атышат да. Эмне үчүн? Жер кодексинде, экология кодекстеринде баягы айыл чарба жерлерин, баягы тала, жайлоо жерлерин аяка тыюу салынганда казуу иштерин жүргүзүү. Ушул баягы шаймандарды коюш үчүн жок дегенде 2-3 метр тереңдикке жерди казып аларды көмүш керек да. Эмесе суу мындай акпай калат. Ошондуктан бул жерден ушундай маселе туулуп атат. Анан ошол маселе туулган соң биздин мыйзамда кичине мындай жакшы мындай бир буйрук чыкса, ал буйруктун аркасы менен дагы бир нече мыйзамды өзгөртүүгө мындай керек болот атат да. Өзгөртпөсө толук баары ошо шаймандарга өтүп кетүүгө кыйын болот. Ошондуктан ушундай маселелерди көрдүк азыр практика иш жүзүндө. Бирок баягы иш жүрүп атат.
Анан негизи бүгүнкү күнү кыргыз жергеси экология суроолоруна чоң ушундай көңүл бурганына президенттин командасы жана ошол өкмөт министрлер кабинетине көңүл бурганына аябай кубандырат да. Бул башынан эле келиш керек болчу, башынан ушундай жакшы көңүл бурулган. Гөлдүн ичинде планктон бар, ал дагы азайып баратат дейт. Ошо планктон жанагы зыяндуу нерселерди иштетет экен да, тазалап. Тазалоочу системаларда бир бактериялар пайдаланылат, ушундайбы? Албетте, баягы ошол курулмаларда саркындуу суу тазалоочу биологиялык жол менен тазаланат. Аякта атайын баягы микро жандыктар бар. Алар албетте химиялык заттарды баарын мындай жоготконго, аларды мындай эритип салганга, башка мындай бөлүп мындай зыянсыз нерселерге айлантууга мүмкүнчүлүгү, күчү бар. Анан ошолорду атайын баягы колдонушат, атайын сатышат. Мисалы үчүн аны салганда кошо куят. Алар ошол нерсе алардын азыгы. Ошон үчүн баягы эгерде ушундай тазалоочу шайманды убагында кайра канализациялык суу бербей койсо, алар өлүп калат да ичинде. Кайра баягы аларды киргизүүгө муктаждык пайда болуп калат. Ошон үчүн ушундай нерселер бар. Бирок көлдө алар ачык түрдө жашашпайт да. Мисалы, жаратылышта ачык түрдө жашашпайт. Аларды бир жерге жыйнап келиш керек. Ошон үчүн көл өзү тазаланат. Бирок тазалануу ылдамдыгы аз болот да. Ошол эле планктондор, мисалы үчүн, көп учурунда азыр баары бир фосфаттардын кээ бир түрлөрүнө чыдабай жок болуп кетип атат. Балык да азайып атат көлдө. Бизде көлдө браконьердик дагы балык кулоо болуп атат да. Анан мурун экосистемасы укмуш эле ошол там айтып берчү эле, баягы шымдын учун байлап алып эле, шым менен эле мындай баягы чебактарды балыкты кармап улачыбыз депчи жаш кезде деп. Анан азыркы кезде ушул чын эле бүт экосистема өлтүрүлдү да. Жана Советтер Союзу кезинде акыркы жылдары эксперименттер көп болду. Форельди киргизип, башка балыктарды, судактарды киргизип, алар бүт ошол чебакты кырды. Экосистема такыр башкача болуп калды көлдүккө. Анан Севандан алып келген, форельди. Азыр эми баягы форель чоң болуп калды, аякта, бирок жырткыч баягы жергиликтүү бүт экосистеманы бузду да, мындай инвазия болуп кетти. Жана бактерияларды кайдан өстүрөт? Сырттан алып келеби же биз өзүбүз Кыргызстанда өстүрөбүзбү? Ал бактериялар негизи бүт жер жүзүндө бар. Концентрацияларды баягы чет элден алып келсе болот. Бизде да баягы тазалоочу Бишкекти мисалы үчүн ошол саркындуу сууну тазалоочу куралмаларда да бар ал бактериялар. Аяктан алса болот. Негизи атайын өстүрүш керек, негизи сатылат. Кээ бир бактериялар баары баягы сатып алынат да. Сырттан. Сырттан ооба. Анткени алар жыйнаш керек, анан концентрацияланган түрдө тирүү да бойдон алып келиш керек. Чолпон Атада чоң бир ошондой система курулуп атат дейт Чолпон Атада. Анткени эң көп адам эң көп барган жерде. Беркинде кичирээктери дагы ар бир жээкти бойлоп жасаса, таза суу. Азыр бирок жергиликтүү бийликтер ушул жаңы стратегияны кабыл алышыптыр. Алардын айтымында бизге мындай жалпылаган 1-2 айылды же 5 айылды кошо турчу ушундай системаны куруу туура деп көрүп атабыз деп. Ошондой долбоорлорго көңүл бура башташты да. Ошон үчүн азыр баягы эгерде жакын турган жер бир нече айыл турса, ошол жерге бир нече айылга бир ушундай системаны курабыз деп атышат. Ал эми жанакы индивидуалдуу бөлөкчө ар бир баягы туристтик объектке өзүнчө ушундай системаны куруу бул деген ошол баягы эгерде бул жерде мамлекет каржыласа, баягы кээ бир ишкерлер алыс жерде турган чоң шаарлар турган, алар өз акчасына алганга аргасыз болуп жатышат. Анан дагы бир нерсесин айтайын, бул нерсе таза акча алып келбейт да, кайтарымдуу эмес. Бул баягы келечек үчүн да. Бирок тез эле ошону коюп ийсең эле акча таба аласың ошонун аркасы менен деген нерсе жок. Бир гана баягы туристтер балким көбүрөөк келет, анткени бул ишкана таза ишин алып барып жатыр деп. Анан штрафтар да жок болот да. Бир гана ушул ой менен эле салса туура болот. Керек нерсе. Керек нерсе келечек үчүн керек. Эл үчүн, балдарыбыз, урпактарыбыз үчүн. Да. Жаңылыктардын 3-чү тобуна өтсөк, мына Дордой жана башка базарлардын кызматкерлери кайрадан митингге чыгып, жанагы санариптештирүүгө каршы чыгып атат. Жана 1-январдан бери жоюлуп бараткан патент системасына дагы кайтууну талап кылып жатат. Түрк адистеринин жардамы менен Кыргызстанда боор алмаштыруу боюнча алгачкы 2 операция жасалды. Чыгымдын баарын өзүнө мамлекет алган.
Билим берүү министрлиги түзгөн рейтинг боюнча жогорку окуу жайлар ортосунда 1-орунда медициналык академия, 2 андан соң Ала Тоо университети жана 3-орунда Разаков атындагы техникалык университет ээлептир. 3-орунду. Өкмөттүн даярдалып жаткан токтому менен бардык гимназиялар менен лицейлер Кыргызстанда мектеп болуп өзгөртүлөт экен. Президенттин жарлыгы менен журналисттерге жыл сайын берилүүчү Мейкин сыйлыгы негизделди. Анын 1 лауреаттары 7 ноябрга карата жарыяланат коен. Көзү Азиз Гүлназ Жүзбаева Парижде өтө турган пара олимпиадага жолдомо алды. Ал 1500 метрге коштоочу менен кошо чуркайт экен, өзү көрбөсө дагы. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы D группасында 2-орунду ээлеп, андан өйдөккө тепкичке чыкты. Бирок башкы тренер Штефан Таркович менен контракт узартылган жок. 1-июлдан тартып кетет экен, анын ордуна башка тренер келет. 2-эл Бишкек кинофестивалы болуп өттү. Бүгүн аяктап, азыр сыйлыктар берилип жатат болуш керек. Ушулардын ичинен кайсы темага ойлойсуз токтололу деп? Öyle mi? Kızılsu bayağı ETT'nin teması oldu. Bayağı Kıtay'ın өкмөттүнүн эли менен мындай келишим бар экен да. Саясий тараптан мындай козголоң кылгыла, бирок экономикалык тараптан козголоң кыла бергиле, экономикалык ар бир суратталгандарды чечебиз депчи, уруксат беребиз деп. Бизде да ошондой болот. Бизде эл азыр баягы экономикалык эң кызуу мындай акыркы нерселер баягы жыйындар ушул боюнча болуп атат да, ишкерлердики, ETТ боюнча. Электрондук жанагы товар, орусча айтканда товарный транспортный накладная, ушуда. Албетте, баягы ал нерсенин мындай башка өлкөлөрдү карасак, алардын тажрыйбасын карасак. Мисалы үчүн өндүрүшчү өндүрүп атат, бирдемкени өндүргөндө баягы жасалган товарга артикул кошот, ага штрих-код жасайт жана жалпы системага кошот да. Ошол жалпы системага кошкондон кийин анан ошол товар башка өлкөгө, 3-өлкөгө барганда, ал 3-эме баягы жакшы мындай бүт процесстер туура турган өлкөгө барса, ал жерде бажыканасы ошол товарды сканерлеп, штрих-коддорун же болсо RFID метка деп коет, баягы микрочиптерди коет да упаковкага. Аякта бүт маалымат жазылган. Анан мындай атайын пистолетке окшогон нерсе менен ат койгондо эле бүт маалымат компьютерде болуп калат. Ошондой менен атат таможня. Анан ал барганда кайсы бир оптовиктер сатып алса, анан кайра сатам десе, ошо алар деле ошондой пистолет аркылуу атып туруп өзүнүн системасына так көрсөтүп салат да. Анан бул нерсе секунда 1 тонналаган бир контейнер 1 секунддун ичинде ошондо саналып коет. Бул деген баягы туура процесстер да дүйнөдөгү. А биздики ичинде туура эмес процесстер болуп атат. Бизде контрабанда менен кирет товар. Аны бажыганада карабайт, аны баягы чек арада карабайт. Баягы санабайт да, мындай килограммда эле санап көрбөйт да. Пошлинаны алып көрбөйт да, детальдарын көрбөйт. Аны биздин жергиликтүү өндүрүшчүлөр да, мисалы үчүн артикулду койгондо, сатканда артикул боюнча маалымат дагы кайда барат белгисиз да, каяка отурат ал товарлар боюнча маалымат белгисиз. Ушинткенден кийин анан баягы соодагер алат ал товарды, анан кайра алып сатам деп сатардын астында ага азыр салык инспектору келип алып, кана ушул сен алган товарларды контрабанда менен келгенде дагы баягы жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн товарларын дагы азыр ETTNге киргизип бер дейт. Анан баягы сайтты ачып коет. Анан ал ишкер эгерде мындай мыйзамды угайын десе, мисалы үчүн бир күндө 20 000 бирдемке кичинекей майда барат товарды алып алса, ал отуруп алып туруп, же күн сайын 1700 400 товар келе берет да, мисалы үчүн орточо точкага, соода точка түйүнүнө келгенде аны баарын киргизиш керек таблицага да. Аны аталышын ойлоп табасың, же болсо справочниктен издейсиң, анан анын артикулун жазасың, анан санын жазасың, анан баасын жазасың, ушинтип анан бир строчканы жазгыча 5-10 мүнөт өтөт. Сиздерге 10 000 товар келди. 1000 товарды 5-10 мүнөткө өткүлөчү. Ошондо ишкерлер эртең менен жумушка чыкты, соода кылып атат, кечинде саат 6-дан баштап соодасы бүттү, 6-да отуруп алып жанакы ETTNди киргизип атат, бухгалтер жалдай албайт, анткени жетпейт акчасы. Кызын, баласын же аялын отургузуп коюп, өкөтөн ETTNди киргизип атат, кечкирди, укташ керек, күч жок эчтекеге. Эртеси кайра. Бул нерсе эч кимге жаккан жок да. Ошон үчүн ишкерлер айтып атат, силер эмне кылганыңар? Биз деген ушуларды киргизе албайбыз. Учет майда түйүндөр өлөт баары. Эл кедей болот, анткени ушул кошумча жумуш
кошумча жумушка мамлекет төлөбөйт, кошумча жумушту киргизгенге аябай көп убакыт кетет, аябай көп күч кетет. Компьютер барында бар эмес. Телефон аркылуу аябай таталды киргизүү. Ошон үчүн эгерде ушул туура процессти коебуз десе, ЭТТНди сөзсүз баарыңар иштеткиле десе, жанакындай процессти түзүш керек. Чоң контрабанданы токтотуш керек, жоюш керек, тазалаш керек. Же болбосо баягы таможнядан ошол бүт товарлардын баарын таможнядан өткөзүш үчүн RFID метка менен учет кылып туруп, таможнялык системага киргизгиле деп импортерлорго айтыш керек да. Экспортерлорго баягы EAS-тен келген экспортерлорго айтыш керек. Биздин өндүрүүчүлөргө айтыш керек, силер товар жасатасыңар, ошол системаны, бирдиктүү системаны түзөлү, ошол протоколдорду бизге жибергиле депчи, мамлекеттик кайсы бир системага. Ал системадан мамлекет база түзүш керек, жалпы база. Анан мисалы үчүн баягы соодагер, соода түйүнүндөгү, розница түйүнүндөгү жеке чакан отуруп алып, ошол товарды келип эле баягы сканер менен атып эле, бир маал эле ошол файлды алып эле, файлды салык инспекциясына жүктөп коюш керек да. Ушуну менен анда протесттер болбойт. Жанагы контрабанда башында болуп атат, таможнянын бажыдай өзүндө, анан чоң компаниялар кандай кылып атат, чоң компаниялар? Эми бажыбызды контрабанданы карабаса деле, бажынын учеттук системасы туура келбей калып атат ЭТТНге. Анткени бажылар, мисалы үчүн бизде эме жаңы таможенный кодекс менен иштеп атпайбызбы, EAS-тики. Алар айтат да, бул килограммы үчүн мынча, бул бир буюму үчүн 2 евро, бул килограммы үчүн 1 евро деп ушинтип эле айылып коет да. Ал килограммдын ичинде эмне жатат, канча товар, эмне деген товар жок да. Бирок ал өлкөгө киргенден кийин налоговый айтат, ар бир товардын артикулун жазып чыккыла деп. А жанагы бажыда ошону мурда башташ керек болчу да. Эмелерге жана чекине соодага жеткенге чейин тиякты тазалап бүтүш керек болчу, ушундайбы? Менин билишим боюнча бажыда баягы информациялык система бар, бир система, бирок бир нече система иштейт, бирок алар бириккен эмес. Жалпы мындай электрондук кандайдыр бир экосистема айкылыштар жок ооба. Ошол да чоң маселе да. Анан жанакындай баягы товарды баягыдай эле массалап, машинелеп учет кылышат. Товардын ичинде эмне барын ошо эч качан карабайт да бажыгана. Эч качанбы же кээ бирөөнү карайт, кээ бирөөнү карабай калат? ГТД боюнча кабыл алып коет, бүттү. Баягы фурада анын ар бир чет элде бүгүнкү күнү карнеттер деген системаларда фураларда бүт товарлар саналып туруп, RFID бекитилип койгон, атайын ошол код жанагы. Анан машина өткөндө эле бажы билет да, канча штука эмне майда чүйдө бараттын баары бүт баары жазылып калат да. Бизге ошондой деңгээлге жете элекпиз азырынча. Жөнөкөй мына катардагы соодагерден талап кылганга чейин тигил жакты бүтүрүш керек. Ал бүтүргөндөн кийин анан тигилерден сурай берсе болот. Албетте, бул деген жакшы болот да. Биринчиден баягы Кыргызстанга товар киргизгин келеби, импорт кылгын келеби, анда ушундай нерсени жаса деген нерселер болуш керек да. Ал нерселерди баягы өндүрүүчүлөр өзүлөрү кылып бериш керек. Мен билем, Кытай менен иштегенде Кытайлар чоң заводдор кылып берет, майда заводдор кылбай коет да. Бирок кандайдыр бир айла табыш керек да. Эгерде аларга суроо талап коюшса, анан баягы акчасын кошуп койсо, алар жасайт баары. Ошондой нерсеге өтүш керек. Дүйнө жүзү ага өтүп баратат, биз деле ага өтүп барышыбыз керек. Жалпысынан алганда багыт туура эле, бирок жанагыдай эмелер бар. Багыт туура эле, бирок жумуштун баарын баягы ишкерлерге жүктөп салышты да, розничный майда ишкерлерге, майда соодагерлерге. Алардын күчү жетпейт бул системанын баарын учетту күндө кылганга. Ошон үчүн бул протесттер улана берет деп ойлойм да. Бул маселе бирок акырындап чечилет болуш керек. Чечилет, анткени дүйнө жүзү баары ошого барат атпайбы? Биздин убактыбыз да аяктап калды. Рахмат сизге. Биз өтүп бараткан аптадагы окуяларды талкууладык. Бизде конокто экономист Искендер Шаршеев болду. Рахмат сизге. Силерге да рахмат. Саламат болуңуздар.